Каржыны максатсыз кымтып калууда Талас облусунда эле 8 миллион сомдон ашык каражат аныкталды. Анда эмгек акыларды туура эмес пайдалануу, курулуш, таза суу муниципалдык ишканаларындагы чыгымдар ачык көрсөтүлгөн эмес. Буга байланыштуу тиешелүү жетекчиликтерге каражатты ордуна кайтаруу жана себебин тактоо милдеттендирилди. Биздин сунуш боюнча Талас суу муниципалдык ишканасы такталган отчет берип, Талас шаардык сал кызматына кемчиликтер жоюлду. Бүгүнкү коллегиянын жыйынтыгы менен Талас шаарынын кеңешине, Талас шаардык мэриясына ушу финансылык бузууларды четтетүү боюнча жазма буйруктар берилди. Анын жыйынтыгы бир айдын ичинде булар ошо кемчиликтери жоюлган боюнча бизге маалымат беришет. Ушундай эле көрүнүш Чүй облусунда да катталып, аудиттердин текшерүүсүндө каржылык шайкештиктен чоң суммада айырма чыккан. Жергиликтүү бюджеттин аткарылышында 17 миллион 900 миң сомдон ашык каржылык бузуулар аныкталды. Бухгалтердик эсеп социалдык чегирүүлөрдү ашыкча көрсөтүп, капиталдык сатып алууларды жогорку суммада баалаган. Мунун жыйынтыгы боюнча азыр жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жыйын болот дагы биздин ушул бүгүнкү коллегиянын чечими кабыл алган чечимдердин аткарышы боюнча жана калыбына келтирүү, мындан аркы болтурбоо боюнча иштер жүргүзүлөт. Ал эми Сокулук району боюнча 9 миллион сомдон ашык суммага эмгек акы беренеси боюнча каржылык бузуу болгон. Арасынан 300 миң сомдон ашык сумма киреше катары эсептелбей калган. Азыркы тапта бул көрүнүштөрдүн баарын аныкталып, УКМКга укуктук жактан баа берүү үчүн жөнөтүлдү. Аудиттин жүрүшүндө 1 миллион 958 миң 300 сомдук акча каражаттары бюджетке ордуна калыбына келтирилди. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын эстөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областары боюнча аймактык бөлүм тарабынан Сокулук райондук мамлекеттик администрациясында аныкталган эмгек акыларды негизсиз төлөп берүү фактылары боюнча материалдар Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына укуктук баа берүү үчүн жиберилди. Каржылык бузууда көрсөтүлгөн суммалар мамлекетке өндүрүлөт. Андан сырткары туура эмес отчеттордун жыйынтыктары боюнча мыйзам чегинде чара көрүлөт. Азыркы тапта көпчүлүк каржылык отчеттор электрондук негизде жүргүзүлгөндүктөн айырмачылык оңой табылып, жетекчилик менен бухгалтердин катачылыктары ачыкталары анык. Эми бул кемчиликтерге укук коргоо органдары тарабынан чара көрүлөт. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.